Salam dostlar. Бұл видеода biz дерлік бардық кесіптер жөнүндө маалыматты кантип тапса болот экенин көрөбүз. Бул эң эле жөнөкөй негизинен. Бул эң эле жөнөкөй албетте биз Google'ду колдонсок болот, же болбосо YouTube'ду колдонсок болот. Мисалы дейли, менден бир окуучу сурады. Эмне деп сурады? Программная инженерия деген эмне деп сурады. Программистика бөлүмүнүн ичиндеги программная инженерия деген бөлүм бар экен. Ал эмнени окутат деди. Анда мен YouTube'га эле жазам. Программная инженерия это деп жазсам, бияктан бир канча видеолор чыгат. Эмне кылабыз? Азыр албетте программдык инженерия деп кыргызча жазсак маалымат чыкпайт. Ошондуктан биз бул жактан мисалы бир канча факультеттерди карап, то есть башкача айтканда видеолорду карап туруп, ошол булардын кеңештерин жана ошол факультеттер жөнүндө маалыматты бул жактан көрө алсак болот. Мисалы дагы башка кандай кесип болсун? Химическая инженерия мисалы. Химиялык инженерия деген эмне? Химиялык инженерия деген эмне деп туруп жазасыңар дагы бул жактан видеолорду көрөсүңөр. Эми албетте бул мен өзүм химия илими бөлүмүндө окуймун. Анан кийин экинчи кесибим болсо биздин университетте 2 бөлүм окуйт. Экинчи бөлүмүм компьютер илимдери жана инженериясы. Бирок ал кесиптерди түшүндүрүп толук тартып чыкканы мага көп убакыт талап кылынат. Ал кесиптер жөнүндө маалымат бергене. Азыр өзүм деле бул кесиптерди аяктай элекмин, өзүм деле студентмин, бирок буга чейин билгенимди бөлүшкөнү деле тартып мага көп убакыт талап кылат. Эми алардын бардык кесиптер үчүн азыркы биз ал видеолорду тартып чыга албайбыз. Бул убакытта мүмкүн эмес дегендейчи. Ошондуктан мен азыр бул жактан, мындай кылайын да. Мен азыр бул жактан ушинтип эле силер өзүңөр каалаган бир кызыккан, мисалы медициналык инженерия деген эмне деп дагы бир окуучу сураган болчу. Анан кийин мен айткам, кулак мурун жасайсың депчи, эң мындай грубо айткандачы. Бирок чындыгында бул адамдын органдарыны же болбосо не деп коет, экзоскелетон деп коет баягы. Мисалы билбейм, колу бул жерден Кудай сактасын сынгандар, башка нерселер болсо бияка робот неме коет го. Ошолор дагы биомедицинский инженерияга кирет. Балким жаңы дарылардын жасоо түрлөрү, дагы башка нерселер. Кыскасы көп нерсе бул биомедикалык инженерия. Негизи инженерия деген сөз бул бир нерсе жасоо. Эми биомедикалык деген бул биологиялык, медициналык бир нерселерди жасоо экен. Химиялык инженерия демек химиялык бир заттарды, жаңы нерселерди, тамак ашты, сүттү, дарыны, дагы башка процесстерди жасоо. Компьютердик инженерия демек компьютерде жаңы бир нерселерди жасоо. Мисалы дейли, бизнес администрация деген дедим го. Администрация деген дагы бир бөлүм бар. Бул эмне бөлүм? Мисалы, бизнес администрирование деп жазылат экен. Мисалы, бул бөлүм жөнүндө кандай маалыматтар бар? Мисалы, менеджмент простыми словами дейт. Менеджментти окуганда биз эмнелерди окуйбуз? Ким болуп чыгабыз? Мисалы, ушулар жөнүндө. Анан кийин дагы эмне бар? Мисалы, дагы кайсы тармактар бар? Туризм. Что это за профессия, мисалычы? Же болбосо дагы эмне? 27 профессий будущего дейт. 27 профессий будущего. Келечектеги 27 и у кого будущего нет. Кыскасы, келечекте пайдалуу болгон кесиптер, келечекте көп талап кылынчу кесиптер, возможно, булардын ою боюнча да, эми азыркы изилдөөлөр боюнча. Алар жөнүндө маалыматтар болушу мүмкүн. Дагы мисалы дагы башка силердин оюңарга кайсы кесиптер келсе, бул жакка YouTube'га жазасыңар. Жазсаңар чыгат. Болду. Бул эң эле жөнөкөй. Анан дагы бир эң сонун нерсе бул мындай. Мисалы дейли, бул жактан туруп эле мисалы университеттер жөнүндө Манас университети деп эле жазсаңар, бул жактан алардын эми албетте өздөрүн мактаган видеолор чыгат, бирок баары бир ал жактан деле карап койсоңор болот. Анан кийин мына туризмди окуу боюнча Билим оттун
видеосу экен өзүбүздүн. Негизи алардын өздөрүнүн сайтына кирип туруп, бардык сайттарды өздөрүнүн официалдуу сайтына кирип, бардык университеттер жөнүндө маалымат алсаңар болот. Мисалы, мына КТМУ Манас деп киресиңер дагы, бул жактан керектүү бардык маалыматтарды ала аласыңар. Англисче чыктыбы? Мына кыргызчага которосуңар, Кыргызстандын желегин бассаңар, тили кыргызча болду. Абитуриент 2020, 2020 бүтүрүүчүлөргө керектүү маалыматтардын баары ушул жакта. Ал эми булардын факультеттери. Бирок билесиңер силер, азыр болсо 2020 edu.gov.kg деген сайт бар. Ушул жактан тапшырасыңар, ушул жактан факультеттерди, университеттерди карайсыңар. Аны уже видеолор чыккан, бул жактан регистрациядан өткөн болушуңар керек. Андан сырткары, мисалы, чет мамлекетке тапшырам десеңер деле, мисалы, мына мен азыр учурда окуп аткан университет бул ЮНИСТ университети. ЮНИСТ дейсиңер. Анан кийин admission деп жазасыңар. Эми англисче билсеңер, албетте бул англисче окуткан университет, бүт англисче маалыматтар чыгат. Бияктан мисалы киресиңер дагы 2021 күзгө кантип тапшырыш керек экен. Керектүү документтер, кантип тапшырыш жолдору, булардын баары бул сайтта көрсөтүлгөн болот. Анан кийин биякта Q&A деген бар, суроо жооп, анан fact деген бар, frequently asked questions, көп суралган суроолор боюнча. Мисалы, дагы башка кайсы Турциядагы университеттер жөнүндө маалымат керекпи? Мисалы дейли, METU деген университет бар Турцияда. Middle East Technical University, же болбосо ÖTTÜ деп коет, Орто Доо техник университети түркчөсү. Бул университет жөнүндө мисалы маалымат керекпи? Түркчө же болбосо англисче, кантип тапшырыш керек? Булар жөнүндө баарын ушул жактан табасыңар. Мисалы, Кыргызстанда дагы кайсы силерди университет кызыктырат? Мисалы, мына биякта стипендиясы, мисалы, мен окуп аткан университетте стипендиялар кандай? Кайсы мамлекетке максималдуу түрдө канча окуучу алат, дагы башка маалыматтар ушул жакта бар. Андан сырткары, мисалы дейли, Кыргыз улуттук университети, КУУ, Бишкек. Бишкек болуп калды окшойт. Кыргыз улуттук университети. КНУ дейинчи, Кыргызстан национальный университет. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университет. Алардын сайтына киресиңер, факультеттери жөнүндө, мисалы, математика, информатика, физика, химия, химическая технология, география, экология, мисалы, башка. Мисалы, педагогический факультет. Киресиң, бул жакта маалымат, факультет тууралуу жалпы маалымат, презентациясы, жетекчилик, факультети биякта. Так. Маалыматтары кандай экенин бир карап көрөлү. Так. Охо, скучный. Зеригиштүү, бирок чыдаса болот, окуса болот. Бакалавриат, кесиптик, дагы башка. Кыскасы, биз өзүбүз каалаган бардык университеттер жөнүндө ушинтип тапсак болот. Бирок эң башкысы биз кесиптер боюнча. Кайсы кесиптер жөнүндө маалымат билгиңер келсе, дароо бул жакка жазгыла. Анан силерге эч ким кесиптер жөнүндө маалыматты келип оозуңарга куюп бербейт. Университеттер жөнүндө маалыматты, алардын жакшы жаманын эч ким баарын силерге келип бүт түшүндүрүп бербейт. Эгер андай түшүндүрүп берген адамды кааласаңар, анда бул агентстволор бар. Мен чет мамлекетке тапшыруу жөнүндө көбүнчө айтып атам. Чет мамлекетке тапшырыш үчүн. Так, биякта видео дагы узап кетти. Окей, уланта берели. Бүтүрүп коеюн. Чет мамлекетке тапшырыш үчүн дагы агентстволорго барсаңар болот. Алар силерге керектүү университеттер жөнүндө маалыматты берет, силер өтө ала турган бюджеттик орундар бар университеттер жөнүндө маалыматтарды берет. Бирок ошого жараша кызмат акылары болот. $1000, $2000, $3000 сыяктуу. А эгер силер мен сыяктуу же болбосо менин досторум сыяктуу көпчүлүк өзүңөр дагы эле издеп тапсаңар болот. Бирок аны үчүн көп убактыңарды кетиресиңер, интернетте отуруп алып издейсиңер, университеттердин аттарын издейсиңер, анан англисче билсеңер, мисалы, кайсы жакта окугуңар келип атат? Европадабы? Мисалы, what are some good universities for international students in Europe? Деп туруп, мисалы, Европадагы эл аралык
окуушулар үчүн, мисалы Кыргызстан, Өзбекстан барган окуушулар үчүн кайсы университеттер жакшы, ушундай деп булардын ар бирине кирип, окуп, зерикпей карап чыгасыңар, ошентип маалыматтарды табасыңар да. Анан негизи белгилүү бир канча университеттер бар. Алар жөнүндө деле балким кийин маалымат берем, бирок ошентип табасыңар. Мисалы мен отуруп өзүм деле араб өлкөлөрүнө да барып окуганды кызыкканмын. Алар англис тилинде, анан бекер окуткан университеттер кайсылар бар? Алар жөнүндө отуруп алып 1-2 күн, 3-4 күн издей бересиң да, сабагыңды кыласың, ошол эле убакытта интернеттен университеттер жөнүндө издей бересиң. Алардын сайттарына киресиң, түшүнбөйсүң, башка нерсе болот. Мисалы, Катар University дегенди өзүм тапканмын. В смысле, эч кимден уккан эмесмин, интернеттен эле карап таптым. Бирок мага до сих пор жакшы эле университет катары сезилет. Эгер сен дүйнөлүк алдыңкы университеттерде окугуң келсе, бул андай университет эмес, бирок бюджет, башка нерсеси бар, окуганы боло турганчалык бир университет да. Бирок албетте бул азыр мен окуп аткан Юнис университетинин же да башка Кайс университети, MIT, Оксфорд, Кембридж булардын деңгээлине таптакыр жетпейт. Бирок эми чет мамлекетте окугуң келип атса, бекер окугуң келип атса, балким вариант болушу мүмкүн. Анан мисалы бул жактан кантип тапшырыш керек жөнүндө, башка жөнүндө буларды ушинтип ар биринин сайтынан кирип окуп чыгыш керек болот. Издениш керек болот. Ошол. Силерде башка дагы ар кандай суроолор болсо берсеңер болот комментарийге. Аягына чейин чыдап уккандар болсо, анда жакшы, рахмат дейли. Башка кандай суроолоруңар болсо берсеңер болот. Балким алар жөнүндө биз видео кылып дагы тартканга аракет кылабыз. Азырынча биздин билген бул аралыкта биздин тартуулай алчу маалыматтар ушулар. Эң башкысы ар бир университеттин сайтына деле кирип көрүүнү унутпагыла. Анан дагы бир маанилүү нерсе, ошол университетте окуп аткан тааныштарыңардан, байке эжелериңерден сөзсүз алар менен байланышып дагы сураш керек университет жөнүндө маалыматты.